Арыбаңыздар, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Тилекке каршы жумуштар көп болду кайра, ошон үчүн күндө видео чыгаруучу формат кичине оорураак келди. Анын сырткары дагы дүйнө жүзүндө ушунча көп ушундай геосаясий нерселер болду. Баарын камтыганга кыйын да. Мындайдан карасаң, Индонезияда төңкөрүш болуп кете жаздады. Аяктан эл жини келип өкмөткө кандайдыр төңкөрүштөрдү, мындай тынчсыздыкты, ар кандай козголоңдорду өткөрүп ийди дагы. Анан ошо аяк коона 1-сентябрга бүтүрүп салышты да, ал нерсени жаап салышты кайра, токтотту. Анан дал ошондой эле мисалы үчүн Суданда дагы согуштар уланып атат. Дал ошондой эле Израилде дагы ошо согуш аракеттер уланып атат. Дал ошондой эле Украина Орусия фронтунда украиндиктер ошо Орусиянын баягы ит чабуул деп айтып коет, тактиканы токтотушту да. Мындай ал жердеги Покровскдогу казанды жасап бараткан топторду Орусиянын токтотушуп, казан кылдырбай койду да. Бир нече жолу фламинго ракеталары менен Орусиянын территориясынын ичине урду, Крымга да урду, Орусиянын башка ишканаларына да сокту. Дал ошондой эле дрондуу соккулар да болду. Орусияда ошо Украинаны карай, Киевти карай соккуларды өткөрдү. Ошо баш оонанын аягында, аяк оонанын башында да ошондой нерселер болот да. Анан дагы ошо Орусия Днепропетровск областына кирип келген алгачкы топторду украиндиктер аларды да жок кылганга үлгүрдү. Бирок дагы эле ошол жерден кризис байкалып жатат Украинаныкыда, эл жетпегени, техниканын баары жетпегени байкалып жатат. Украиналыктар кукурузниктерге же болбосо самолетторду кура башташты эски технология боюнча. Экинчи дүйнөлүк согуштагы истребительдерге окшогон. Көп ушундай нерселер болуп жатат да. Ошол менен бирге биздин да эгемендүү кыргыз мамлекетибиздин майрамы болду, өзүнүн өздүк майрамы болду да. Тууган күнү болду биздин жаңы республикабыздын. Биздин мамлекеттүүлүккө 3000 жылдай, анын ичинен ошо акызыркы ошо эгемендүү, эч кандай көз карандысыз жаңы мамлекеттин адамдын жашына жетип баратат да биздин мамлекет, жаңы мамлекетибиз. Жалпы ошо нерселер болуп жатат дүйнө жүзүндө. Анан эң бүгүнкү күнү дүйнө жүзүнүн көңүлүн алган нерсе бул Шостогу жолугушуу болуп жатат. Аяктан ошо дүйнө лидерлери жыйналды. Глобалдык түштүк деген өлкөлөрдүн лидерлери жыйналды да. Анын ичинен ошо эң көрүнүктүүлөрү Кытай эми, албетте, анан Индиянын премьер-министри Нарендра Моди, биздин өлкөлөрүбүздүн баягы борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттери, дал ошондой эле Орусиянын президенти Путин келди 31-инде. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев да келди. Баары баягы өз үй бүлө мүчөлөрүн ала келишти. Үй бүлө мүчөлөр бири-бири менен таанышышты, ушундай кандайдыр бири-бирине карашты. Алгач жолу Пашинян да келди. Пашинян ШОСко, ошол же ШККУга байкоочу болом деп айтты эле. Анан бул кызыкты, кирсек болор экен ушул уюмга деп. Ушундай бир топ нерселер болду. Анан эртең аскердик парад болот. Кытай ошо милитардык Жапония үстүнөн жеңишин майрамдайт, 80 жылдыгын. Эстеш керек, бир кездерде Гоминдан, бул деген азыркы Тайвандагы кытайлар, жана коммунисттик кытайлар, Маонун күчтөрү, азыркы Кытай биригишип ушул Америка Кошмо Штаттарынын жардамы менен, алардын көмөктөштүгү менен Жапонияны жеңишкен. Жеңип туруп ошол Кытай территориясынан чыгарышкан дагы. Анан кийин ошо КПК Гоминдан менен согуш баштаган Гоминдан Тайваньга качкан. Америка Тайвань менен калып калган да. Мао Цзэдун Кытай андан ары Советтер Союзу менен достошуп, акыркы баш ийген шаарларда, анын ичинде түштүк Түркистанда ошо багынтууга бүт күчүн жыйнөткөн дагы Кытайды жаңыдан жыйнап чыккан да Мао Цзэдун. Ушул нерсе болгон, бирок албетте азыр башкача кичине сөздөр айтылат. Ошол эле Шосто, мисалы үчүн, Кытай Си Цзиньпин өзүнүн жаңы архитектурасын айтып жатат. Ошо тарых боюнча да башкача сөзүн айтышты. Жана ошо Кытай жаңы лидер болуп келатат. Ошо түштүк мамлекеттери мындай эң негизги дүйнө жүзүнүн бийлигин көбөйтүп атат.
көп полярды дүйнөнү куруп жатабыз дейт. Жана ШОС же ШККУ банкын түзөбүз дейт. Ал банкына 2 миллиард юань киргизем дейт. Кредитке 10 миллиард юанга чейин беребиз дейт 3 жылдын ичинде. Анан банктар ортосуна консорциум түзөлү дейт. Ошо ШККУ консорциуму деп аталат. Банктар ШККУ банктар ортосуна консорциум деп ушинтип аталып калышы ыктымал. Жана ошо аны толугу менен ушу дүйнө жүзү боюнча глобалдык башкарууну киргизели дейт. Анын аталышы GGI дейт да. Бул деген GGI деген эмнени билдирет? Бул мисалы үчүн бүт мамлекеттердин башчылары кайсы бир мамлекеттик органды жасайт, жасалма интеллект боюнча. Жана ошол органдар бири-бири менен кызматташып, жалпы жасалма интеллектти башкаруу системасын ойлоп табалы, ошону орнотолу деген нерсени да айтты. Владимир Путин да өзү айтат, анын сөздөрүн тыңшасак, ошо туруктуу тынчтыкты Украинада орнотуш үчүн дейт, бизге НАТОнун кеңейишин кыркышыбыз керек, токтотушубуз керек дейт. Ошону чечишибиз керек. НАТО токтош керек ошо өзүнүн көбөйүшүн дейт, эмесе биз ага чыдабайбыз деп айтты да. Анан келгиле дейт, евразиялык модель, дүйнөнүн моделин түзөлү дейт. Жана өзүбүздүн Евразиянын ичинде улуттук акча менен алмашалы, улуттук акчаны колдонолу, резервдик валютаны колдонбой дейт да. Резервдик валюта доллар болуп жатса, ошол доллар бизге кереги жок деген сыяктуу да. Анан евразиялык коопсуздук моделин түзөлү дейт. Ошол Евразиянын ичинде өзүбүз баягы күч түзүмдөрүн түзүп, жалпы армияны түзүп, жалпы ушундай кандайдыр бир Евразия бир блок болсо жакшы болот эле деген сөздөрдү айтты да. Ошону идеяларга алып барды. Нарендра Моди болсо ошол Си Цзиньпин менен, Путин менен, Владимир менен сүйлөшүп, Кытай жана Индия тышкы иштер министрликтери ошо негизи жаңы дипломатиялык формулировкаларды, дипломатиялык сөздөрдү айта башташты. Индия менен Кытай дейт, же болсо индиялыктар туугандар сурагандай Бхарат менен Джунго, бул деген Индия менен Кытайдын өзүнүн аталыштары да. Бул деген бири-бирине атаандаш эмес, бири-бирине душман эмес, бул деген бири-бирине өнөктөш деген идеяны алгач жолу айтты. Бул эмнени билдирип атат? Нарендра Моди Кытайга ошо негизи Индия атаандаш деп мурун эсептесе, акыркы ошо нерселерде Пакистанда согуш болуп кеткенде, Индия Пакистан ортосунда Кашмир тарафында биринчиден кытайлык курал, ошо ПЛ ракеталары жана ошо Кытайдын учактары, кыргыч учактары европалык кыргыч учактарды жеңип салды да. Биринчиси, бул деген Кытайдын технологиялык деңгээлинин жогорулаганын көрсөттү да, жана Индиянын кызыкчылыгын пайда кылды. Экинчиден, Индия АКШдан көп аябай тыянак укту да, баягы Орусиянын арзандаган күйүүчү майларын алып сатканга АКШ аларга тыюу салды. Ошол нерсе жаккан жок. Анткени АКШ түзмө-түз бере турган акчалары жок. Дечтүү көлөмдө бербейт акчаны, бирок тыят да, баягы бизнес жасабагыла деп. Биздин душмандар менен бизнес жасабагыла, Украинадагы согуш токтосун, анан жасагыла деп айтканы дагы жакпай калды Индияга. Анан Индия айтып атат, биз ушун Кытай менен тирешип турсак, АКШга эле ыңгайлуу экен, а биз болсо Кытай менен боордошпуз дейт. Кытай менен чогуу биз 3 миллиард адамбыз. Бизге ошондой боордоштук жакшыбы, же океандын берки өзүндөгү бирөөнүн бизге мындай түзмө-түз ушундай бизди башкарганы жакшыбы, бизге согуш жакшыбы, тынчтык жакшыбы деген ушундай позицияга тура баштады дагы. Эми Индия ошо Орусия менен Кытай менен кызматташ жолуна түшөбүз дегендей сүйлөп башташты. Бул нерсе өтө дүйнө жүзүнө мындай дүйнө архитектурасын өзгөртүүчү чечим болуп калышы ыктымал. 3 миллиард киши элестеткиле, 3 миллиард киши, 6 миллиондук армия, килейген ресурстарда. Экономика өчө кичинекей да, 4 триллион болсо да, Кытайдыкы жалпы экономикасы ошо карасак ошо 18-20-24 триллионго чейин барса дагы, ошо экономикалар бириксе, бул деген Индия менен Кытай жөн эле ашып коет да, Америка Штаттарын, Европаны. Ошол эле эки мамлекет. Ушундай нерсе кызыктуу болуп атат. Анан албетте Кытай мамлекети өзүнүн төрагалыгын бүтүрүп атат.
ошо шос ичинде 26-35 жылга чейинки стратегияны кабыл алууга чакырды, үндөдү. Ошо шос мүчөлөрү, ШКК мүчөлөрү ал стратегияга кол коюшту деп айтылат, макулдашты дейт, макул болушту дейт. Жана ошол өндүрүштөрдү өнүктүрүү дагы ушундай стратегияларда сунуш кылды. Бул аябай сонун. Анын ичинде да Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу турат. Жана ошо негизи эми ШОСко же ШККга төрагалык Кыргыз мамлекетине өтөт экен да. Ошо эмки жылда бизге чоң коноктор келе баштайт. Кызыктуу нерсе болот да. Путин аябай сүйлөшүштү, жана сыртка чыгып мурункудан да укмуш, мурункудан да ынак, жакын карым катнаштарды орнотуп атабыз деп айтышты да. Биринчиден Си Цзиньпин Моди сүйлөшүп туруп, ал сүйлөшүүлөрдөн кийин биз деген эми атаандаш эмеспиз, биз эми доспуз деген сөздөрдү айта башташты. Путин, Моди айтышты, биз деген энергетика, экономика, нефть тарабында, мунай тарабында АКШ менен мүчүлүштүктөр болсо дагы кызматташтыкты кайра кеңейтебиз деген нерсе айтышты. Ким Чен Ын дагы келет экен парадка. Ал албетте ШККга мүчөлүк эмес, бирок кандайдыр бир ушу батышка каршы болуш үчүн биз Кытай менен биргебиз деген сөздөрдү айткандай болду. Албетте Си Цзиньпин дагы кайталады, ошо биринчи күндө кайталаган, экинчи күндө кайталап атат. Биз деген ошо муздак согуш же кансыз согуш риторикасына каршыбыз дейт. Ушуну токтотуш керек дейт. Жана ага башка атаандаштык берген башка түрдөгү финансылык механизмдерди карашыбыздар керек. Глобалдык башкарууну демократизациялоо керек дейт. Путин албетте Украинанын тынчтыгын ошол НАТОнун эле колунда деген риториканы айтып атат. НАТО эгерде токтотсо дейт, Украинадагы согуш бүтөт дейт. Украиналыктар үчүн бул жаман угулат, анткени алар билет, украиналыктар кырылат да, буларды кырышат. Ошон үчүн украиндиктер буга макул болбойт, бирок Путин ушинтип айтып атат да. Жана Моди ошол айтып атат, биз деген баары бир өзүбүзгө ушундай мүмкүнчүлүктөрдү калтырабыз деп, бизге эч ким тыйбагыла, биз керек болсо Орусия менен иштейбизби, Кытай менен иштейбизби, ким менен иштесек дагы биз Индиянын кызыкчылыгын карайбыз, жана ушундай Евразиялык мамлекеттердин ынтымагын колдойбуз деп айтып койду да. Албетте бул эмнеге алып келиши ыктымал? Доллар чын эле эми момундай сөздөр, момундай ниеттер пайда болгондон кийин доллар күчүн жогото баштайт. Бирок тез эмес. Акырындан, анткени Кытайдын баары бир бүт экономикасы, 40-30% экономикасы АКШнын ичинде. Доллардан баш тарта албайт эч ким азыр. Бирок анын ролу кесиш үчүн аракеттер ушунда да. Украина үчүн эчтеке жакшы чечилген жок. Украина үчүн жаман эле нерсе болушу ыктымал. Бирок тынчтык болушу ыктымал, бирок тынчтыктын да шарттары кичине кыйыныраак болуп калат да Украина үчүн. Ушул нерселер тез эле алтындын баасынын учушуна, жогорулашына алып келди. Алтын баасы $3500 чейин чыгып кетти унцияга, тройдук унция үчүн. Бул деген жаңы тарыхый баанын өзгөрүшү деп эсептесек болот. Албетте биздин да президентибиз айтты, ошо ШОС банкын тезирээк түзүш керек, жакшы болот эле деп айта баштады ошол жерден. Мен үчүн бул эң негизги эмне өзгөрүүнү айтсам болот да. Элестеткиле туугандар, мындай жалпы биз көнүп калганбыз, Европа бул деген дүйнөлүк бийликтин, дүйнөлүк күчтүн, инновациянын туу чокусу деп. Ак киши эгер ошол идеологдор айткандай, батыштагы өтө мындай оор миссияны жүктөп келет. Бул дүйнөнү жогорку деңгээлге алып чыгууга, жана ошол баягы боз үйдүн астына, туалетти билбей боз үйдүн артына чичип тийген ушундай жапайларга жардам берүү үчүн ушул ак кишилер келип цивилизация курду деп айтышкан да. Анын бир чындыгы бар, чын эле цивилизация ошо батышта, инновация батышта курулду. Бирок ошо курулганы менен
ал деген бизге жай көчүп келди. Алар бүт ошол цивилизациянын артыкчылыктарын колдонушту, колонизация кылышты, күрөң жана сары жана кара адамдарды басышты да, басып алды. Тоноду көпчү. Анан ошо күрөң адамдарга, жалпы күрөң адамдарга сезим берди, силер деген жапайысыңар, силер деген итсиңер деген да. Анткени экинчи сорттук адам, үчүнчү сорттук адамсыңар, эчтеке билбейсиңер деген. Бирок убакыт өтүп атты, анан мен деле көзүм байкадым, жашап атып, баягы окусаң, чокусаң, таш чайнасаң, окуйн деп билимдин ташын чайнасаң, деңгээлиң көтөрүлөт экен, сен адам боло баштайт экенсиң. Демек, цивилизацияга Европанын монополиясы жок экен да. Европалык цивилизацияны жапай күрөң адамдар да кура алат экен да. Эгерде ошондой болсо, бул эмнени дагы кошумча билдирет? Бул деген азыркы ушу шосток болуп аткан нерсе, бул деген күрөң адамдардын ак адамдарга мындай кандайдыр карап туруп, силер деген цивилизацияны алып келдиңер, азаматсыңар, бирок аша чаап кетпегиле, аша чаап кеткенге биз силерди эскертебиз деген сөз болду да. Сиздер кандай ойлойсуздар? Сиздерде кандай ой пикирлериңер бар? Комментарийлерге жазгыла. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнес банкери барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. О, от души.